Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети. Бир кылымга тете убакыттан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан жогорку окуу жай агрардык тармактагы сапаттуу адистерди даярдаган, креативдүү жаштардын башын бириктирген уюткулуу билим орду. Билим берүүдө жетектүүчү статуска ээ өлкөнүн билим берүү, илимий жана инновациялык ири борбору. Ааламга кулачын келен жайып, айыл чарба адистерин даярдап чыгарган Кыргыз Улуттук агрардык университетте 6 факультет, 1 институт, 31 кафедра, 4 колледж, 1 илимий изилдөө институту бар. Окуу жайда 23 бакалаврдык багыттар, 1 адистик жана 17 магистрдик багыттар боюнча 7000ден ашуун студент билим алат. Университеттин бардык билим берүү багыттары боюнча лицензиялары бар. Акыркы 10 жыл окуу жай тарыхында өзгөчө секирик жасаган, алдыга умтулуп, материалдык техникалык базасын чыңдоого жетишкен, өнүгүүгө өрүш алган унутулгусу убакыт болду. Заманбап технология, теориялык билимди практика жүзүндө чыңдоого шарт жараткан бүгүнкү күндүн жабдуулары, эл аралык ичиндеген уюмдар менен байланыш чыңдалып, алардын тыгыз кызматташтыгынын артында жаш окумуштуулар менен студенттердин чет өлкөлөрдө билимин өркүндөтүүсү келечек муунга, болочок кесип ээлерине болгон камкордук. Мындай талбаган эмгектин жаратман аракеттин артында окуу жай жамаатынын, алардын башында турган Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын, Россия илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, ветеринария илимдеринин доктору профессор Рыспек Нургазиевдин ополтоодой эмгеги турары талашсыз. Жаңычылдыкка умтулган жетекчи, илимпоз окумуштуу жогорку окуу жайды жаңыртып тем болбой, илимге идиреги бар жаштарды тарбиялап, бүтүндөй илимий мектепти түптөдү, илимге из калтырган ишин далилдеди. Болгондо дагы биз молекулярдык деңгээлде ушу жакшы лабораториялар куруп, анан жаш окумуштууларды тарта баштадым. Азыркы күндө мен илимдин 18 кандидатын алган жана илимдин 5 докторун даярдадым. Алардын көпчүлүгү ушул өнүккөн мамлекеттердин, мисалы ошо Американын, Япониянын, Канаданын, Германиянын жана башка мамлекеттердин, Россиянын күчтүү илимий борборлорунда мындай даярданып келген өтө күчтүү илимпоздор. Андан сырткары мына Казакстанда ошол COVID-19 каршы вакцина чыгарышты. Ошол 2 регистрация болгон вакцинанын авторлору өкө тең менин окуучуларым илимий мектебинде даярдалганда. Ошончо бул илим тармагына мен ошол Москвадан ошол 89-жылы кандидаттыкты даярдап келгем. Ошондон баштап эле лабораторияны кура баштагам. Азыркы күнгө дагы ошол менин жетекчилигим астында 6 аспирантым бар. Ошолор менен илимий иштерди алып барып атам. Адатта кесип, анан жогорку окуу жай тандоодо жаңыча ойлонгон бүгүнкү муун заман талабына ылайык шарты бар. Окутуучулук курамы мыкты билим уясын ыкташат. Эл аралык деңгээлде рейтинги бааланган, дүйнөлүк алдыңкы жождордун тизмесине кирүүгө белсенген Кыргыз Улуттук агрардык окуу жай буга чейин бакалаврдык, магистрдик баалоо тууралуу көз карандысыз аккредитациядан өтүшкөн. Биз ушул университет толугу менен бүт системасы эл аралык аккредитациядан өттүк. Жакшы деген деңгээлде өттүк. Эми кийинки этабы аяка регистрация кылыш үчүн да бир 2-3 талап бар. Муну ошону аткарсак, мындайча эл аралык уже рейтингге ошо регистрация кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ал эми эгерде вуздар, ошо жогорку окуу жайлары андай аккредитациядан өтпөсө, алардын эч жакта мындай тизместе болбойт да. Бул ошо балдарга биздин ошо келечектеги биздин ошол студенттерге жакшы билимди бериш үчүн ар бир вуздун ошол эл аралык деңгээлдеги аккредитация өткөн колунда кагазы болуш керек. Дагы бир белгилей кетүүчү маанилүү жагдай, окуу жай прикладдык негизде билим бергендиктен сөзсүз түрдө университеттин шарты талапка жооп берип, эл аралык деңгээлдеги лабораториялар менен камсыздалууга тийиш. Агрофакта фитосанитардык лаборатория бар. Ал эми главный корпуста болсо топурак менен сууну изилдей турган лаборатория бар. Бул Кытай мамлекетинин илимдер академиясынын болгон чоң проектинин жыйынтыгы болуп эсептелинет. Андан сырткары эл аралык атайын бир долбоор бар. Ал айыл чарба министрлигинин астында болгон. Ошол долбоордун алкагында $2 миллион чоң долбоор утуп алганбыз. Анын аркасында биз Кыргызстанга 104 ветеринардык кызматкерди даярдап бердик. Ал эми университет боюнча 150ден ашык ошол дүйнөдөгү университеттер менен биздин байланышыбыз бар. Россиянын азыр 4 университети менен жана Германиянын Вайнштефан университети менен биз мындайча айтканда 2 тараптан 2 диплом бергенге кол коюлушуп, мына балдар уже 2ден диплом ала башташты. Бул ушул балдарга болгон академический мобилдүүлүктү биз дагы жогорку деңгээлге коебуз.
Ветеринардык медицина жана биотехнология факультети. Кыргызстанда эң алгач ачылган бул факультет 6 кафедраны кучагына камтыйт. Анатомия, физиология, акушердик хирургия, жаныбарлардын ички ылаңдары, жугуштуу жана жугушсуз ылаңдар, ветеринардык санитардык экспертиза, биотехнология кафедрасы. Факультет соңку 5-6 жылда бардык лабораторияларын заманбап жабдуулар менен камсыздоого жетишип, ал тургай май айында көз карансыз аккредитациядан өттү. Болочок ветеринарларды даярдаган жамааттын максаты бийик, аракети күч. Негизги факультеттин эмеси максаты бул жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, ветеринария жагынан, биотехнология багытында. Андан башка бул негизги билим берүү, илим, ошондой эле кайра даярдоо багытында иш алып барат. Айыл чарба министрликте болобу, билим берүү жагынан болобу, же болбосо жеке вет врачтар болобу, дайым ошондой повышение квалификация, то есть билимин жогорулатуу курстарды өтүп турабыз. Биз атайын ошондой өтүүгө лицензиябыз бар, лицензия алганбыз. Ошонун негизинде ар дайым ушундай иш чараларды алып барып турат да. Бул вет врач илгертен келаткан кесип да. Бул кесип, бул бир жагынан мына Кыргызстан бул мал чарбасы айыбы керектүү өнүккөн өлкө болуп эсептелет. То есть бул мал чарбасы болгондон кийин бул ветеринардык врач кесип бул ар дайым керектүү кесип да. Эми жылыга бир 60 орун бул бюджеттин эсебинен, гранттын эсебинен студенттерди кабыл алабыз. Андан башка 50-60 баланы контракттын эсебинен кабыл алабыз. Студенттердин теориялык билимин практика жүзүнө бышыктаган микробиология жана молекулярдык биология лабораториясы. Атайын долбоор алкагында алынган заманбап жабдуулар мал жандыктардын ылаңдарын аныктоого, анализ жүргүзүү менен диагноз коюуга мүмкүнчүлүк түзөт. Бизде көбүнчө микробиологический исследования жүрөт, серологический и молекулярно-биологический ПЦР анализ коебуз, ИФА анализ коебуз. И ушу методдорго студенттерибиз үйрөнүп колдонгону, оборудование кантип колдонсо болот, ошолорду үйрөнүп атышат биякта азыр. При помощи вот этих вот келген оборудования менен биз Кыргызстанда биринчи жолу контагиозный плевропневмония КОС деген это кара өпкө түштүктө вспышка болгон, ошого диагноз койгонбуз. Ушу малдардын инфекционный, инвазионный ооруларда биз диагноз кое алабыз бул лабораторияда. УЗИге жаныбар кандай келиш керек, ээси кандай алып келиш керек, ачык алып келиш керек, 12-10 сааттын аралыгында эч нерсе бербеш керек. Анткени бир нерсе, мисалы жөнөкөй эле сүт берип коебу, жөнөкөй эле бир каша берип коебу, ал уже жанагы ичегизинде газ пайда болот дагы, ал газ ультразвуктардын чыгышына аябай тоскоолдук кылат. Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинде мындан сырткары дагы 3 лаборатория студенттердин билимин тереңдетүүгө кызмат кылат. Адамзатка эле эмес, заман агымына жараша бүтүндөй мал жандыкка да так аныктама коюуга мүмкүнчүлүк жараткан УЗИ аппараты 70 мышыктан тарта үй жаныбарынын бардык түрүн текшерүүдөн өткөрүп, дартын так билип берүүгө жөндөмдүү, алардын канынан тарта этине сөөгүнө чейин аныктама беришкен. Ал тургай илдетке кабылган жаныбарларга операция жасаган лабораториялар бүтүндөй заман талабына шайкеш жабдуулар менен жабдылып, студенттердин терең билим алуусуна, кулагы менен укканды көзү менен көрүүгө шарт түзүлгөн. Возможно, могул ички органдарын тартыш керек болуп атат да. Мындай инородные тела деп коет, бөтөнчө зат жеп алышы мүмкүн, же болбосо авария болушу мүмкүн дейт. Азыр баспай жатат дейт. Ошону азыр биз тартайын деп атабыз. Эң биринчи ал үчүн бизге мындай CR панельный кассета керек. Эми бул предпоследнее поколение десек болот. Рентгенографияда ушуну азыр жаныбардын астына коюп тартабыз. Жазала турган операцияларды бул жерде оснащениядан диагноз, канын алышат, ар кандай ткандарды исследовать этип туруп диагноз койгонго жардам берет. И ошол эле маалда жогоруда айтылгандай тиги рентген, снимок, УЗИ, анализ булардын бардыгы менен оорудун диагнозу такталат дагы бул жерден операция жүргүзүлүп баштайт. Операция жасагандан кийин студенттердин көзөмөлүнүн аркасында толугу менен айыгып кеткенге чейин ушул жерде биз перевязка жүргүзөбүз, уколдорду саябыз, капельницалар жасайбыз.
ар кандай лечебный процедураларды бул жерден жүргүзүп турушат балдар. Биохимия лабораториянан молекулярный генетика боюнча бул жер болсо, могу каптал болсо полностью ПЦР анализге лайыкташтырылган жабдуулар да ошого ылайык турушкан, баш аягынан дери диагностикумдар да бар. Бизде жаш эми адистер бар, ушу именно генетика боюнча иштеген, ушул жерде анализдерин өткөзүп, мына материал алып келет чарбадан. Өздөрү издеп келишет, кээ бир мал доктурлар практикада иштегендер да жиберип турушат да. Эме келишим бар, ошолорду эме алып келип ушул жактан баарын. Реактив диагностикумдардын баары бар. Бул современный учурдагы эме жабдуулар, жакшы иштейт бар, эметет, колдонобуз. Себеби азыркы күндө студенттерге ушуларды көрсөтпөсөк болбойт. Азыркы күндө көп ПЦР анализ айтат, ар кандай анализдерди айтат, көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин, анда маалымат жок болгондон кийин эмеси түшүнүгү жок болот да. А биздин студенттерге бул баары иштешет. Азыркы күндө мынакей балдар, экинчи курстун студенттери практика түзүндө өтүп атышат, микроскоп менен таанышып атат. Бул биологический микроскоптор, световой микроскоптор азыр үйрөнүп атат, таанышылышты бул микроскоп менен кантип иштешет, кантип отуруш керек, баарын үйрөтүп атабыз. Азыркы күндө булар уйдун кандарын текшерип атышат. Инженердик техникалык факультет. Кыргызстандагы алгачкы төптөлгөн инженердик техникалык багыттагы адистерди даярдаган бул факультет өткөн кылымдын 52-жылы СССРдин айыл чарба министринин буйругу менен негизделген. Бүгүнкү күндө 6 багыт 11 адистик боюнча кесипке даярдашат. Агроинженерия, электроэнергетика жана электротехника, транспорттук технологиялардын процесси, кесиптик окутуу, логистика багыттары боюнча билим берген факультет бир нече мамлекеттер менен эл аралык кызматташтыкты бекемдеп, болочок адистер үчүн сапаттуу билим алуусуна кийинкире мүмкүнчүлүк түзүүгө жетишкен. Негизинен Россия мамлекетинен Кострама мамлекеттик агрардык академиясы боюнча тыгыз байланышты иштеп келатабыз. Бул жерде жылына биз ал жака академик мобильность деп коет, жол болсо ошол студенттерди 6 айга окууга жылына 10-15 баланы жылына окутуп аяктан келет. Жана эле башка студенттерибиз дагы чет мамлекетке ар түрлүү бизде программалар бар, билесиздер. ДААТ, ЛОГО, жана башка Erasmus Plus деген программалар боюнча да биздин студенттер чет мамлекетте жылына 4-5 студенттер барып окуп келишет. Ошондой эле бизде Казакстанда Казак улуттук агрардык университетинин инженердик факультети менен тыгыз байланышта иштейбиз. Өзбекстанда ТИМСК деп коет, Ташкентте инженерлердин жана ирригация боюнча факультет институт бар, ал жерде да тыгыз байланышта иштеп келатабыз. Тажикстан менен иштешебиз. Ошондой эле Турция, Кытай менен да көп мамлекеттер менен тиешелүү факультеттер менен тыгыз мамлекетте катнашып иштеп келе жатабыз. Акыркы 10 жылдын ичинде Япония өндүрүшүнөн чыккан, Турция өндүрүшүнөн чыккан, Россия, Беларусь өндүрүшүнөн чыккан жаңы айыл чарба техникалары жана тракторлор менен 25 ашык ушундай бирдиктеги техникалар менен камсыз болдук. Факультетте азыркы убакта биздин студенттер ушул убакта азыр бакалавр, магистр боюнча окушат, магистратурада окушат. Кыргызстанда органикалык жерлерди жайылтуу долбоору ийгиликтүү иштеп, анын алкагында Беларусь трактору жана чакан габариттүү тракторлор алынган. Бул факультетке Япониянын Жайка эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу да жогору болуп, ар кандай үлгүдөгү техникаларды алууга көмөктөшкөн. МТЗ-89-2 тракторунун үлгүсү окуу процессин ыңгайлаштырылып, студенттер үчүн ар бир деталь сабак учурунда түшүндүрүлүп, теориялык билим практика жүзүндө бекемделип турат. Мезгил талабына ылайык жогорку сапаттагы адистерди даярдоону башкы максат деп эсептеген факультетте 2002 жылдын январь айында окуу өндүрүштүк базасы менен техникалык борбор түзүлгөн. Агрономия жана токой чарба факультети Кыргыз улуттук агрардык университеттин негиздөөчү факультети болуп саналган. Агрономия, багбанчылык, токой чарба жана ландшафттык курулуш багыттары боюнча адистерди даярдап келишет. 21 кылым агрономдордун жана таза суунун кылымы деп Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү бекеринен айтышпаса керек. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылган агрономдор даярдалган бул факультетке болгон суроо талап күч экендиги жыл өткөн сайын далилдендү. Андыктан муктаждык жаралып жаткан агрономдорго терең билим берүү, талапка ылайык кесипкөй адистерди даярдоо жоопкерчилигин алган окутуучулук жамаат заманбап окуу процессин өтүүгө далилат кылып келишет. Соңку 3-4 жыл аралыгында эле акыркы үлгүдөгү жабдуулары бар 3 лабораторияны ишке киргизип, баш аягы 5 лаборатория аркылуу билим сапатын арттырууда.
топырақты жана суунун сапатын аныктоо лабораториясы көрдүңөр аябай заманбап ал иштелип атат. Балдар да окуйт, аспиранттар, магистранттар илим изилдөө иштерин баарын кылат. Экинчи лаборатория мына азыр ушу биз турган лаборатория 4 бөлүмдөн турат. 43 прибор заманбап. Бул деген жаңы алынган приборлар. Көрдүңөр баары тең мына жерде приборлар 43 прибор бар. Компьютер 5-чи поколение. 5-чи поколенияны себеби тияктан да көрдүңөр ошо теги кичинекей 5-чи поколение приборларды себеби программа бар. Программа баарын аныктап берет дагы, анан кийин ошо теги изилдеп туруп ушул жерде экранга чыгарып берет. Дагы 3-нчи лаборатория дагы көрдүңөр, агрохимический лаборатория. Бул жайка менен алынган атомный ацетон анализатор деген бар. Бул деген заманбап прибор 24 элементти аныктайт дагы, балдар үчүн, фермерлер үчүн ушу биздин Кыргызстанга салым кошо турган бир толук түтөр бар да. Андан башка дагы 2 лабораториябыз бар. Только оку процесс боюнча. Биринчи почвенный топурактануу и экинчи агрохимический лаборатория. 1 гектар чарба жери, теплицалар бар. Факультеттин студенттери дээрлик сабактуу өсүмдүктөрдү өстүргөн аянттарды өткөрүшөт. Жыл сайын студенттерди билимин тереңдетүү максатында айыл чарбасы дүйнөдө алдыңкы орунду ээлеген Голландия, Германия өңдүү мамлекеттерге жөнөтүлөт. Суу менен топурактын курамын аныктаган лаборатория дыйкандардын ак эмгегинин акталуусуна ополтоодой салым кошот. Бул лаборатория азыр 3 бөлүмдөн турат жана 3 багытта колдонобуз. Биринчи багыты бул биздин бакалавриат программасы боюнча тийиштүү предметтердин лаборатордук сабактары, мисалы мына мол столдордо өтөт. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, сабактарын ушул жактан өтөт. Балдар жөнөкөй анализдерден баштап ортоңку деңгээлдеги анализдерге чейин жасаганды үйрөнүшөт балдар. Экинчи багыты бул деген магистранттар, аспиранттар, керек болсо докторанттар да ушунун өзүлөрүнүн илимий иштерин мына могул жерден жасаса болот. Бул жерде бардык реактивтер бар, бардык приборлор бар. Мына мояктан сиздер көрдүңүздөр, бардык приборлордун бардыгы бар. Анан кийин 3-чү багыты бул биз азыр деген дыйкан чарбаларында кызмат көрсөтүү ишин баштаганбыз. Мына 1,5 жылдан бери көп дыйкан чарбалары келип, фермерлер келип, аябай кызыгышып, өздөрүнүн топурактарын таласындагы топурактарын алып келип, бизге анализ жасатып башташты. Мына сиздер көрүп турганыңыздардай, бул дыйкандардан келген топурактарды мына ушул комнатадан кургатып, эмеге анализ жүргүзүүгө даярдайбыз. Анализ жүргүзүүгө даярдоодо мына биздин момундай приборлор бизге чоң жардам берет. Топуракты деген тез эле майдалап, могу жерде өзүнүн методикалары бар. Ошол методикалары менен топуракты даярдап, анализге даярдап турабыз. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгону өлкөдө айыл чарба адистерине агроном фермерлерге муктаждык бар экендиги даана байкалды. Бирок Союздун системасынан арылып, доордун чакырыктарына шайкеш программа менен окутуу мезгил талабы. Биримдикке мүчө өлкөлөр арасында атаандашка туруштук берүү, өндүрүлгөн товардын көлөмүнүн да сапатын талапка ылайыктоо, тех регламентте көрсөтүлгөн тартипти сактоо башкы милдет. Мындайда айыл чарба адистерин даярдаган окуу жайлардын флагманы аталган Кыргыз улуттук агрардык университети жоопкерчиликти так аткарууга камылга көрүшкөн. Мына балды кандай кылып ошол акыркы сата турганга чейин даярдашыбыз керек. Же болбосо малды кандай кылып багыш керек да, ветврачтар кандай кылып ошол жерде бүт ветеринардык нормалардын баарын аткарыш керек. Ошол мал кандай таза болуш керек, кандай регламент эткетиш керек. Ал сөзсүз түрдө бул требование. Ошондой эле бизде лабораториялык кызматкерлер жетишпейт. Регламенттин баары тең, ошол эле мисалы үчүн жер жемиштерди сатканга. Ал ошонун баарын билиш керек. Биз ушул регламенттин баары тең, ошол колдон келишинче биздин бүтүрүүчүлөргө сабакты берип, андан сырткары ошол иштеп аткан айыл чарба тармагындагы иштеп аткан бизнесмендер болобу, жөнөкөй чарбалар болобу, аларга жиберип, биз практикадан өткөнгө ушундай салым кошуп атабыз. Бүгүнкү күндө дүйнөдө тамак аш коопсуздугу, анын ичинде биологиялык коопсуздук өтө актуалдуу. Статистика маалымдагандай, жер жүзүндө 41 мамлекетте 800 миллион адам ачарчылыкта жашайт. Биздин өлкө үчүн биологиялык коопсуздук өтө маанилүү. Мал жаныбарлардын ар кандай ылаңдары элдин саламаттыгына эле эмес, экономикага да кедергисин тийгизген заманда коопсуздукту камсыздоо башкы маселе. Андыктан ар бир мамлекетте биологиялык жана тамак аш коопсуздугун чечкен институт болууга тийиш. Улуттук агрардык окуу жай бул милдет аркылуу жөндөмдүү адистерди даярдаган атаандашсыз билим ордосу. Ар бир өлкөдө бул тамак аш коопсуздугун жана биологиялык коопсуздугун чечкен институттар болуш керек. Биздин эгерде өлкөнү ала турган болсок, ушул Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети ушул биздин өлкөбүздө тамак аш жана биологиялык коопсуздукту чечүүгө жөндөмдүү болгон адистерди даярдап келет.
Мисалга айта кете турган болсок, мисалга биздин өлкөгө өтө керектүү болгон агрономдор ушул жерде даярдалынат. Мал чарбасы боюнча адистер, зоотехниктер, ветеринардык врачтар, мелиораторлор, механизаторлор, ушулардын баары биздин өлкөдө тамак, аш коопсуздугун чече турган адистер, технологторду айтып кетсек болот да. Ошондуктан бул багытта биздин университет бир гана адистерди даярдабастан, ошону менен бирге ушул багытта илим изилдөө иштерин дагы жүргүзүп келет. Дүйнө күн сайын өнүксө, технологияда мүнөт сайын жаңылыктар жаралып, мезгил агымына жарыша арыш таштап жаткан доорду IT технология ар бир тармакта кулачын жайып, идиректүү илимпоздор алга оозуп жаңычылдыкка багытталууда. Окуу жайда IT технологияны колдонуу, дүйнөлүк тилдерди өздөштүрүүгө жаштарды үттөөдөн тажабайт. Балдар замандан, заманбап технологиялардан артта калбашы керек деген изги тилеги бар. Новосибирскте дайса Россияда катуу өнүккөн ушул айыл чарбасына цифровизация боюнча ушул проекттер атайын өзү келип кетти. Айыл чарба министрлигинин замминистри кабыл алды, ошол министрдин орун басары. Ошол чогуу кол коюп туруп, ошол ар бир тармакка айыл чарбасына ошол цифровизация боюнча биз консультативный центр бололу деп ушул ишти алып барып атабыз. Себеп дегенде келечекте биз IT технологияны эгерде биз жөн эле мисалы агрономду же болбосо гидротехникти даярдап IT технологиясын артка кала турган болчу болсо, андай кесиптин дагы мындайча айтканда мааниси жок болуп кетет. Ошон үчүн ал ошол эле суу инженери, ошол эле эколог, ошол эле агроном же болбосо ошол эле технолог чет тилин билип, андан сырткары ошол компьютерди өтө жогорку деңгээлде өздөштүрүп алса, ал биринчиден өзүнүн да кызматын аткарат, экинчиден өзлөрүнө да иштешет да. Бул тармакта биз көп жумуш алып барышыбыз керек. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы факультети. Зоотехния, балык чарбачылыгы стандарт боюнча адистерди даярдаган факультет 2017-жылы евро биримдиктин долбоорун утуп алып, логисттерди даярдаган лабораторияны ачкан. Товарды экспортко чыгарууда логистикалык борбордун, анда жумуш алып барган логисттер менен технолог адистердин орду жогору. Жогорку квалификациялуу адистердин сапаттуу билими үчүн бул факультетте талапка ылайык шарт түзүлгөн. Бул жерде бардык эмелерде ошол логисттерди даярдаганга жеткиликтүү болгон современный эмелер бар, программалар бар. Андан бөлөк айыл чарба азыктарын кайра иштетүү боюнча дагы программалар коюлган. Андан бөлөк студенттер үчүн эң жакшы шарт түзүлгөн. Алар ушул жерден окуп, билим алып, өздөрүнүн дипломдук иштерин жазса болот, проекттерин жазса болот. Ошол жасаган иштерин 3D принтердин жардамы менен распечатка кылып чыгарышса болот. Бул лабораториянын аты жана мен айткандай виртуальный лаборатория дейбиз. Бул жерде процессти башка жерге барбай туруп эле 3D очкини кийип, ушул жерден өздөрү ошол процесстин ичинде жүргөндү, же болбосо ошол процесстеги иштердин баардыгын мындай толук көрүп, кайсы жерде кемчилиги бар, же болбосо кайсы жерге кошумча киргизет, ошону студенттер атайын программанын жардамы менен үйрөнө алышат. Байкалбаганы менен балык чарбасы өлкөнүн агрардык секторунда өзүнүн ордун таап, аны менен алектенген ишкерлер билимин жогорулатуу, балык өстүрүүнүн заманбап ыкмаларын өздөштүрүүгө даллат жасап жатканы рас. Агрардык университеттин балык өстүрүү көргөзмө өндүрүштүк базасында форель жана карп балыктарын өстүрүү технологиясы үйрөтүлүп, студенттерге практика жүзүндө балык багуу сырлары ийне жибине чейин түшүндүрүлүп берүүгө толук шарт түзүлгөн. Тактап айтканда, бул багытты тандаган жаштар окуу жайды бүткөндө жогорку квалификациялуу адис болуп чыгаарына кепилдик бар. Кыргызстанда болгон традиционный жанакы радужный форель менен карп өстүрүү балыктардын технологический процессин полностью ушактан практика катары көрүшөт болот. Икраны инкубировать этип, бул деген икрадан чыккандан кийин малёктордон кийин товарный балыктарды ушул циклдары өстүрүү боюнча бизге практика түрүндө студенттерге сабак берилет. Экономика жана менеджмент факультети. Өткөн кылымдын 70-жылдарынан бери иштеп келе жаткан экономика жана менеджмент факультетинин курамында 6 кафедра болсо, болочоктогу экономист, бухгалтер, каржы адистерине чет тилдерин айкалыштырып үйрөтүүнү жолго коюшкан. Заман талабына жооп берген инновациялык технологияларды өздөштүргөн. Агрардык сектордун экономикасы менен менеджментинин жогорку квалификациялуу адистерин, бакалавр, магистрлерин даярдап келишет. Бүгүнкү күндө ошо заманбап адис болуш үчүн ошо чет тилдерин билиш керек да. Немис тил, англис тилинде бизде ошо кошумча даярдайбыз. Бул сабактан тышкары. Андан тышкары ошо биз жанагы финанс кредит, ошо банк адистерин даярдап атабыз, бухгалтерлерди даярдап атабыз. Ошону менен бизге биздин университеттин өзгөчөлүгү ошо агрардык болгондуктан
ошолго тиешелүү сабактар киргизилет да. Туркиянын ТИКА уюмунун колдоосу менен түптөлгөн бул окуу маалыматтык консультативдик борбор багбандар менен дыйкандар үчүн табылгыс олжо. Тажрыйбалуу адистердин кеп кеңешин ала турган аянтчы. Жыл санап саны өсүп, кадыр артып бараткан кооперативдердин өкүлдөрү, агроном, гидротехниктер семинарларды уюштуруп, дүйнөдө болуп жаткан жаңычылыштардан кабардар болушат. Тажрыйба арттырууга, жаңычылдыкты өздөштүрүүгө өүлгө болот. Консультанттар келип, ушу компьютерлер менен болгон инновациялык ыкмаларды, жаңы болгон айыл чарбада болгон бүт жаңылыктарды ушу центрда ушу компьютерларды телевизордо колдонуп өткөрөбүз. Бул центрди ТИКА борбору каржылаган, турецкий агентство. Ошонун жардамы менен ушу проект иштеп атат да. 3 жылдан бери көп консультация берип атабыз. Фермерлерде, агрономдор, гидротехниктер бар тең ошол суроолордон жооп беребиз. Андан керек болсо өзгөчө керектүү семинарларды уюштуруп беребиз да. Гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультети 1949 жылы Кыргызстандагы биринчи инженердик факультети болуп ачылган. Бул тармак 6 багыт боюнча кесип ээлерин даярдап келишет. Мелиорация жана суу ресурстарын башкаруу, гидротехникалык курулуш, жерге жайгаштыруу жана жер кадастры, геодезия, картография, экология боюнча адистер дал ушул факультеттин бүтүрүүчүлөрү. Билим берүү багытында илимий изилдөө жана лаборатордук иштерди жүргүзүү үчүн жогорку деңгээлдеги окуу техникалык базасы бар. Окуу имаратында Борбор Азиядагы бирден бир суу музейи иштөөдө. Лаборатория жана музей катары милдет өтөгөн жайда суунун маңызы, аны барктоо, үнөмдөө терең түшүндүрүлөт. Факультет геомаалымат системаларынын заманбап лабораториясы менен жабдылып, жана дүйнөлүк интернет тармагына кошулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Суугарынын түрлөрү, тамчылатып суугаруу, арык менен айдап суугаруу, жаан түрүндө суугаруу, ошонун кайсынысы сууну экономдойбуз деп студенттерди ошол багытта үйрөтөбүз. Гидротехникалык курулуш болсо, бул ошол эле жана каналдарды куруу, суу сактагычтарды куруу. Мына ушул эки багыт негизинен ушу суу ресурстарына багытталган. Андан кийин жерге жайгаштыруу жана жер кадастры факультети, бу да кесипчилиги, бу да мурун госрегистр деп койчубуз, азыр жер агенттиги ошол кесип ээлерин даярлайбыз. Жерди да туура пайдаланып, кимге менчикке кандай түрүнө бериш керек деген багытта биз балдарга билим беребиз. Картография, геодезия болсо, мына бардык кандай курулуштун түрү болбосун, канал салабы, жол салабы, геодезисттерсиз алар өлчөмөйүн, алардын да иши болбойт. Анан акырында биз экология, айлана чөйрөнү коргоо багыты боюнча да кесиптер даярлайбыз. Билип атасыздар, азыр экология жааты да өтө бул глобалдык, дүйнөлүк проблема болуп баратат. Маалыматтык системалар жана аралыктан билим берүү институту IT технология менен айыл чарбасын айкалыштырган кесип ээлерин 18 багыт боюнча даярдап чыгарган институт Санарип 2019-2023 программасын алганда жана билим берүүдө, айыл чарба өндүрүшүндө IT технологияны өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Эл аралык карып катнашта мыкты иш алып барган институттун студенттери жигердүү билим алуунун жолуна түшкөн. Бүгүнкү күндө биздин институтта 1800дөн ашык студент сырттан жана күндүзгү дистанттык билим берүү технологияларын колдонуу менен окуп билим алышат. Биздин институттагы университетте билим берүү боюнча көптөгөн иштерди алып барат. Мисалы үчүн Новосибирск агрардык университети менен ири-бүйүздүү малдарды электрондук китепче берүү боюнча айыл чарба министрлиги менен дагы биргеликте ушу иштерди алып барып атабыз. Университетте дагы биз институт спорттук иш-чараларды, квалификацияны жогорулатуу иштерин алып барабыз. Бүгүнкү күндө биз азыр келечекте айыл чарбасындагы IT технологияларды өнүктүрүү боюнча жаңы заманбап технологиялар менен байланышкан кесиптерди ачуу боюнча университеттин башка факультеттери менен биргеликте иштерди алып барып жатабыз. Экинчи, үчүнчү курстун студенттери үчүн акылдуу үй, акылдуу күнөскана, робот жасоону үйрөткөн бул лабораторияда технологиянын жетишкендиктери, мобилдик телефон аркылуу баарын башкаруу болору түшүндүрүлүп, элимде жасалган ачылыштарга саякат жасашат. Атайын тиркем аркылуу үйдүн электр жарыгынан тарта жылыткыч, желдеткич өңдүү, энергияга туташкан жабдууларды башкаруу ыкмалары үйрөтүлөт. Акылдуу күнөсканалардын макетин жасашкан да. Бул артыңызда турган болсо, биздин студенттер акылдуу
үй ката үй деп мындай ар бир комнатанын лампочкасын өчүп күйгүзгөнүн, ар бир включательди точканы өчүрүп, удаленно алыстан өчүрүп, телефондон башкаруу боюнча деп жазышканда, телефондон удаленно каякта интернет болсо ошол жерден өчүрүп күйгүзүп иштетип алабыз да. Ошого балдарды практикалык мына өзүңөр көрүп тургандай мындай робот машиналарды пульт менен башкаруу боюнча Bluetooth менен телефонго кошуп алып башкаруу ушундай машиналерди жасоого атайын даярдалган лаборатория. Стратегиялык мааниси бар прикладдык билим берген Кыргыз Улуттук агрардык университетинин илимий жамааты жыл санап жаш окумуштуулар менен толукталып, илимдин артынан сая түшкөн жаштардын катары көбөйүп бара жаткандыгы кубандырат дейт окуу жайдын ректору Рысбек Нургазиев. Сапаттуу билим берүүдө окутуучулардын деңгээли өзгөчө мааниге ээ. 10 жыл илгери 2 диссертациялык кеңеш болсо учурдалардын саны 5, профессорлордун саны 63%га жогорулаган. Жалпы университет боюнча ошол илимий кандидат докторлордун саны жалпы коллективге салыштырганда 49-50% түшөт да. Бул дагы жакшы чоң көрсөткүч, бирок ошондой болсо дагы 5 диссертациялык кеңеш иштеп аткандан кийин биз аларды 70-80%ге жеткизишибиз керек. Мына ошонун үстүндө иштеп, анан дагы бир чоң маселе бар. Ошо окумуштуулардын илимий макалалары эң эл аралык деңгээлдерге, журналдарга чыгып туруш керек. Бизде ушул жагынан дагы жумуш алып барып атабыз. Себеп дегенде жанакы дүйнөлүк реестрге кириш үчүн ошо окумуштуулардын жазган макалалары ошол дүйнөлүк журналдарга чыгып атабы, чоң талап коюлат. Ошон үчүн биз ошол мындайча айтканда алардын илим жагын көтөрүү боюнча өзлөрүнүн мындай адис катары жогорку деңгээлге көтөрүш үчүн университетте илим тармагында бардык шарттар түзүлгөн, жана колдон келишинче ушул жардам берип жатабыз. Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети билимге ыктап, илимдин артынан сая түшкөндөн сырткары спорттук маданий иш-чараларды уюштурууну да унутта калтырбайт. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууну максат кылгандар агрардык окуу жайды тандаса жаңылыш болбойт. Ааламга арыш таштаган Кыргыз Улуттук агрардык университети.